Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Санкт-Петербург шаарындагы эмгектенип жаткан бир туугандар. Биз мына Даниэлчиктин жанына келдик. Кече ушу 2-3 күндөн бери мен акча чогултутам. Анан ар кандай суроолор көп болуп атат, личкама жазгандар. Ошого биз видео түрүндө дагы бир сүрөт тартып кетели деп келдик. Бул Даниэлчик барсаң. Даниэлчик 16 күн келген. Ушул кичинекей муркайын биз жашаган чегибиз. Кудай буйруса, өзү бүгүн операция болуш керек эле. Эртеңкиге жылдырышыптыр, эртең операция болот экен. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандан бул жака келип, бүт платный операция аябай кымбат экен. Ошого байланыштуу кичине жардамыңыздар аябаңыздар туугандар. Көптү көрсө көлү болот дейт. Колуңуздардан келишинче жардам берип коюңуздар суранабыз. Жанымда отурган бул Даниэлчиктин атасы Жаныбек деген беке. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, мусулман туугандар. Силерге Аллах разы болсун. Өткөндө келгенде дагы ушу талай инем таксилер группасынан акча чогултуп бердилер бизге 30 миңдей. Ушу биз 3-чү жолу операцияга келип атабыз. Ар бир операциясы эле бул Даниэлдин бир көзүнө 300 миңден рубльдан акча кеткен. Операция жасатып, ошо Кыргызстандан да кыргыздар жардам берип атат. Ошого бизде бияктан дагы ошо талай элдерден жардам сурадык элек. Ошо жардам бергениңиздерге Аллах ыраазы болсун. Кылган экзамнарыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун туугандар. Колуңуздардан келишинче кутура берсеңиздер, иншалла акчанын топтолуп бүткөндөн кийин жалпы суммасын айтып сиздерге отчету менен чыгарамын, список менен. Анан ушул жерден видео отчет менен колуна берип сиздерге отчетун таштайм туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат.